Ассаламу алейкум. Туғандар, ескерту қатары айтып өтөлүк дагы. Мына жол кайгак. Караңыздарчы, жол муз. Бул Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылындагы Каракол тарабындагы багытындагы жол. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй ушундай кырсык болду. Аман элесизби байке? Ассаламу алейкум. Кайгаланып кетип кырсык болду. Кандай болду кырсык азыр? Мына туғандар, дөңгөлөктөрдү тез аралыкта кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыздар дагы этият болуңуздар. Караңыздарчы, бак кырылып кетти. Мына ушундай кырсыктар болуп атат. Муну эскертүү катары айтып келгенбиз, айтып атабыз. Аралыктарды сактаңыздар, ылдамдыкты азайтыңыздар. Жол муз. Баягы ургандан кырсык болгондон кийин кеч болот, кырсык болгонго чейин этияттаңыздар. Мына караңыздарчы, жолдун кайгагын. Эгер мүмкүн болбосо жолго чыкпай деле койгонуңуздар жакшы. Өтө зарыл иш болбосо. Мына бул Жетөгүз районунун Кызыл Суу Каракол, мына бул Тилекмак айыл жакка жакындап калган жерде мына азыр айтып болгончо эле кырсык болуп калганчы. Кырсык баладан Кудай сактасын, жолуңуздар этият болуңуздар тугандар, этияттаңыздар. Эскертүү. Кечки 10-дон кийин тынчтык бербегендер кантип жазаланат? Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин Алматы Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Бири Дастан Бекешевдин айтымында, эгерде эрежени жеке жактар бузса, милиция 2000 сом айыпка жыгат. Кайталана берсе 10 000 сомду чапчыйт. Ал эми юридикалык тараптар болсо, алгач 10 000, ал эми экинчисинде 28 000 сом айып салынат. Навайлагылы, жолдон навайлагылы карачы, минип калдым машиналар бири-бирине. Невозможно, авайлагы кызгыйодон өткөндөн кийин шашпайлы, шылдырап жөнөгүлө. Мо бардыр сүзгөн турбайбы? Ажаны да өтөт ягында. Азыр айрам ол айланып кетиптир. Тиги бизде туткарчы эки дөңгөлөк талтайып калыптыр эки. Кайсы? Алдыда машина экиси. Ана каякта? Мына турбай сен жагы. Жок, тамам, монун ичиндегилер жакшы болду экенби? Капчыгай. Опа. Отчет катары чыгаруудам $7300 болду тугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40 000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 болду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Менен бирге отурганбыз. Камчыбектин ушул балалык кезинен эле бул чыныгы патриот инсан боло турганы байкалган. Анткени өтө сабакты жакшы окуган.
дайыма bunun кеп маданияты өтө бийик болгон, эч качан жаман сөздү сүйлөгөн эмес. Биз менен аябай мамилеси жакшы болгон. Тарых сабагында айрыкча экөөбүз отурчубуз. Анан жарышып окуйт элек. Биз үчүн китептеги берилген текст эмес, бизге ошо Анар эжекебиз сабак берет эле, бизге ушул дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан жаңылыктар кызыктуу болчу. Биз анда Ленинский зачет тапшырат элек ар ай сайын. Ошо өзүнүн балалык өткөн жерин унутпай, ошол жерге келип салам берип, ошол жер үчүн кам көрүп, ошол мамлекет үчүн кам көрүп иштеп атат. Бирок ошонун чекесинде өзүнүн баягы билим алган жерине таазим кылып, ошол жерди өркүндөтүп аткан үчүн дагы терең ыраазычылык, бул биздин сыймыгыбыз. Тырышчаак, аябай жакшы окуган, өзгөчө химиядан, спорт жагынан дагы аябай тырышчаак болуп, биздин көп иштер Баяма, Эркебаев Баяман болуп, баарыбыз чогуу спортко катышып, волейбол, борьба боюнча Баямандын, Эркебаевдин эми өмүрү кыска экен, ал өтүп кетти. Талайган үйү ушундайынан күйүп кетти. Эл журт. Pazarını da geliyor, çürük yetişmeye kaldı. Yetişmeye kaldı. Futbol şunda. Проспект Чуев.